Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү менин каналымдын катталуучулары, менин көрөрмандарым. Бүгүн видео тартыш планда жок болчу. Ошондой болсо дагы азыр бир аз бош убактым болуп калгандан, бош убакытты жөн кетирбеш керек да. Кайсыдыр бир деңгээлде пайдага жумшаш керек деп ойлоп, мен бул видеону тартып атам. Анткени WhatsApp'ымдан аябай көп келген суроолордун бири бул. Акыркы видеомду жүктөгөндө анча-мынча комментарийлер дагы жазылган экен. Ушул боюнча дагы видео тартсаңыз, сизден сураныч деп, ошол суранычты аткарайын дедим. Бүгүн отоплением бузулуп калыптыр. Бир аз муздак отурган жерим, ошон үчүн мына шапка менен отурам. Ал үчүн кечирим сурайм баарыңыздардан. Анан бүгүн эмне тема? Продукциялар боюнча сөз кылам. Анткени пандемия учурунда кайсы продукцияларды көбүрөөк ичиш керек, вирус учурунда кайсы продукцияларды көбүрөөк ичиш керек, ушул боюнча жооп бериңизчи Максат айым, ушул боюнча видео тартыңызчы сизден сураныч деген суроолор аябай көп келчү, суранычтар. Негизи чынын айтсам, мен бул пандемия, вирус учурунда кайсы продукцияларды көбүрөөк колдонушубуз керек, бул боюнча биринчи ошол бир Кытайдан башталып жана март айларында да эле тарткан болчумун видеону. Февраль-март айларында дагы маалымат берип видео тарткан болчумун. Бирок ал учурда элибиздин жана башына келе элек болгон үчүн ал аябай кандай көп сын пикирлер менен коштолгон, комментарийлер менен эптеп эле бизнесиңерди жүргүзөйүн дейсиңер да, ушул жерден да акча иштеп табайын деп атасыңарбы деген сыяктуу жаман көрүү, жаман пикирлер менен коштолгон болчу. Эми мына элибиздин башынан өтүп, бир аз элибиз деле дагы башкачараак көз караш менен карап калышты окшойт. Ошон үчүн азыр аябай көп ушундай менин көрөрмандарым тарабынан суроолор келип атат. Биздин продукциялардын баардыгы эле дары эмес, пандемиядан сактап калат, вирустан сактап калат, больницага барбагыла, ушуну ичкиле деп эч качан айткым келбейт. Бул продукциялар дары эмес, тамак аш кошулмасы да. Андыктан биздин продукциялардын кайсынысын колдонбоңуз, сиздин иммунитетиңизди аябагандай жакшы көтөргөнгө жакшы жардам берет. Естественно, иммунитет күчтүү болсо, көп оорунун өзүнү жеңет. Акыркы учурда ушул пандемия, вирус учурунда дагы муну врачтар дагы аябагандай баса белгилеп айтып атышат. Иммунитетти караш керек, иммунитет күчтүү болуш керек деп. Башынан ушул пандемия өткөндөр да айтып атат, иммунитет күчтүү болсо жеңил өтөт экен, иммунитет слабый болсо көпкө кармайт экен деп. Бирок ошондой болсо да пандемия учурунда мага кайрылып, менден рекомендация алгандарга кайсы продукцияларды сунуштап аттым да. Алоэ гель, сөзсүз түрдө. Ар бир киши үчүн бул алоэ гель продукциясы табылгыс продукция. Сиздер бирок врачтардын, больницанын айтканын дагы баарын жасашыңыздар керек. Ошого кошумча иммунитетке поддержка берип, иммунитетти колдош үчүн алоэ гелин ичкен жакшы. Жана ошондой эле актив проби. Эгерде жөн учурда бул актив пробини бир күндө бир эле маал ичкен болсок, мен бул продукцияларды ошо пандемияга кабылып, кыйналып аткан, слабый болуп аткан адамдарга бир күндө 6 капсулага чейин сунуштап аттым бул продукцияны. Актив проби. Бул именно жоон ичегинин ичин аябагандай жакшы тазартат, сырттан келген эркин радикалдардан организмди коргойт. Организм сырттан келген эркин радикалдардан корголот нерсе. Жоон ичеги таза болсо, иммунитет жакшы көтөрүлөт. Анткени бүт бизге барган тамак аштын баардыгындагы пайдалуу азык заттарды жоон ичеги аркылуу соргобуз. Дүйнөдө мунун аналогу жок. Жана ошондой эле чеснок, тимьян. Бул аябай тартышта болуп атты. Бүт мамлекеттерде азыр эми Кудайга шүгүр бар, бирок чектелүү бир адамдын атынан 3 штука чейин гана алыныш керек, болбосо түгөнүп калат деп ушундай чектелүү киргизилген. Ар бир капсуласында бир баштан чеснок менен тимьян кошулуп жасалган. Бул өпкөнү эң сонун дезинфекция кылат. Жана ошондой эле чеснок бул паразиттерди, курттарды, глистерди жакшы тазалайт. Кандагы тромбтор дагы жакшы тазаланат, анткени кандагы вирустарды дагы жакшы тазалайт да. Арктическое море продукциясын сунуштайтын аябагандай көп кошо алып ичип атышты, анткени бул тромбторду жакшы тазалайт. Аржи плюсту мен ошол учурларга көбүнчө өзүмдүн консультанттарымдын эмеси менен, рекомендациясы менен ысык сууга эздертип иштиртип аттым. Адамдарга сунуштап аттым ушинтип ичүүнү. Бул Аржи плюс ичинде 30
пакетик бар. 30 пакетиктин ар биринде порошок түрүндө. Бул боюнча мен маалымат бергенмин. Видеолорду жакшы издесеңиздер болот. Кан тамырларды укмуш-сонун кеңейтет, расширять этет да, кан айланууну жакшыртат. Ошондуктан аябагандай күчтүү антиоксидант, сырттан келген эркин радикалдардан сиздердин организмди эң сонун коргойт. Антиоксидант да. Аржи плюс деген, ошо мунун курамында L-арганин деген нерсе бар. Ошо L-арганин менен кошо бүт антиоксиданттардын топтогу. Жана ошондой эле прополис таблеткасы. Арынын прополисинен жасалган бул продукция природный антибиотик, өтө күчтүү иммунитетти көтөрүүчү болуп саналат. Жакшы жери бул продукциялардын бир жериңиздерге деп ичсеңиздер, бүтүндөй организмдин комплексин аябагандай жакшы кылат. С витамин организмдеги эң көп коротулган витаминдердин бири. С витамининин жетишсиздиги аябай көп нерселерге алып келет. Какырсак, түкүрсөк, чүчкүрсөк бизден бесконца С витамин чыгып турат. Ошо С витаминдер организмде жок болсо, туберкулездин палочкалары, рак оорунун клеткалары ойгонуп кетиш коркунучу бар да. Ошол нерселердин бардыгынан аябай жакшы коргойт. Жараттардын батайыгышына, ашказан жараларына, кандагы никотинди аябагандай жакшы тазалайт. Организмде никотинди жакшы тазалайт. Кандагы негизи эле канды дагы аябагандай жакшы тазалоочу болуп саналат. Ошол продукцияларды аябай сунуштап аттым. Эң негизгисинен иммунитетиңиздерге караңыздар. Бул продукциялардын бардыгы сиздердин иммунитетти көтөрөт. Иммунитет үчүн табылгыс продукция. Кудайым өзү сактасын, бирок Кудайым дагы сактанган адамдарды сактайт. Андыктан бүгүнкү күндө каалайбызбы, каалабайбызбы, жеп ичкен тамак ашыбызга кошумча денибиз сак болсо дагы алдын ала ушундай продукцияларды ичип жүргөн жакшы. Булардын баардыгын алганга менин акчам жетпейт да, мен комплексин ала албайм да, андан көрө албай эле коеюнчу деп кээ бир адамдар ушундай чечим чыгарышат да. Бул чечим өтө туура эмес чечим деп айтат элем. Анткени такыр баардыгын алганга акчаңыз жетпесе, колуңуздан эмнеси келсе, ошонусун сатып алып иче бериңиз. Ошонусун. Айрыкча алоэ гель. Биринчи араңызга алоэ гель менен пробиотик кошуп ичиңиз. Кийин алоэ гель менен дагы чеснок жумаган кошуп ичиңиз. Ушундай кылып, колуңуздан келишинче ден соолукка кам көргөн бул жакшы нерсе. Оорубайлы эч качан, оору сыркоодон алыс бололу. Аллахым өзү сактасын. Өзүбүздү өзүбүз дагы сактанганды билели. Бардыгыңыздарга ден соолук, амандыкта жүрүңүздөр.